Ар бир тармактын калыптанышына жигердүү катышып, мыктылыгын көрсөткөн инсандар өздөрү дүйнөдөн өтүшсө да эмгектери кийинкилерге үлгү. Мисалы Качкынбай Бообековдун жасаган иши, кесипкөйлүгү, жаштарга берген кеңештери ар дайым судьялардын эсинде. Ал эгемендүү Кыргызстандын жогорку сотунун алгачкы төрагасы болуп эсептелет. Аталган тармакта 60 жыл така эмгектенди. Анан айтчу, ишти жакшы окугула, материалды өзү айтып. Ишти материал жакшы окугула, кээ жүргөн адамдардын тагдыры. Чоң группалуу иштер болот. Саясатка байланышкан иштер болот, жакшылап карагыла, элдин абалына калбагыла. Ушу үндөгөнү мыйзамды так кыйшай аткаруу үндөнү да ушуга үйрөттү. Жаш судьялар, жаңыдан иштеп аткан судьяларды. Анан заңдын принцип деген бар эле, аны деле болуш керек. Жогорку сотто. Ушул жогорку сотто судьяларга ар бир район областардан бөлүп жетекчи кылып койчу. Барып аларга келип түшкөн иштердин сапатын алып көзөмөл жасап, ошол жерлерге барууга, семинарларды өткөрүүгө, жаңыдан кабыл алынган мыйзамдарды талкуулап, ошого кандай колдонууга түшүнүк берүүгө ушуга чоң көңүл бурчак киши. Өз кесибин мыкты билген Качкынбай Бообеков эмгек жолун Кемин райондук сотунда катчылыктан баштаган. Андан кийин Ош облустук сотунда судья, Балыкчы шаардык сотунда судья, төрага, Нарын, Ысык көл облустук сотторунун төрагасынын орун басары болуп эмгектенген. Жогорку соттун мүчөсү болуп 1991 жогорку соттун төрагалыгына шайланып, 1995 жылга чейин жетектеген. Качкынбай Бообеков төрагалык кылып турган мезгилде сот бийлигинин көз карандысыздыгынын жана соттордун ролун күчөтүү боюнча маанилүү кадамдар жасалды. Качкынбай Жетибаевич был председателем Верховного суда. Качкынбай Жетибаевич оор жана жоопкерчиликтүү мезгилде жогорку соттун төрагасы болду. Анда биздин өлкө эгемендикти алып, суверендүү мамлекет болуп калыптанып жаткан. Кыргызстанга туура келе турган ылайыктуу сот системасын түзүү керек болду. Качкынбай Жетибаевичтин бул ишти жасоо керек деген урааны бар эле. Анын аты унутулуп калышы мүмкүн эмес. Анын окуучуларынын шакирттеринин дагы эсинде болот. Албетте жакындарынын жүрөгүндө түбөлүккө сакталат. Мыйзам баарына бирдей экенин айтуудан тажабаган Качкынбай Бообеков 26 июль күнү 83 жашында узакка созулган оорудан кийин каза тапты. Кайсы тармак болбосун өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуп, из калтырган инсандардын эмгектери келечек муунга үлгү болуп, тарых барактарында кала берет. Айпери Самат кызы, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР Бишкек.